Саламатсыздарбы, урматтуу Евразия Today агенттигинин окурмандары, көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Россия менен Украинанын ортосундагы тирешүү жөнүндө сөз кылабыз. Мына быйыл 3-жылга аяк басты. Россия тарабынан Украинага атайын аскердик операция башталгандыгына. Бул тема боюнча сүйлөшүү үчүн биз бүгүн студиябызга Борбордук Азия мамлекеттериндеги адам укуктары боюнча конгрессинин координатору, Кыргызстан укук коргоо кыймылынын төрагасы Турсунбек Акунду чакырганбыз. Кош келипсиз, Турсунбек мырза, биздин студияга. Рахмат. Убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мына Россия Украинага каршы согуштук атайын операция баштагандыгына 3-жыл болду. Эки славян дини, тили бирдей элдин согушуп калышынын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Сиздин сурооңузга мындай кененирээк жооп бериш үчүн мен дагы бир документтерди алып келдим, илимий дагы терминдерди алып келип көргөзүп, анан бир картаны да алып келип, анан ошо бир геосаясий абалда баягы геосаясий жактан алып кайсы жерде жайгашкан, кайсы материкте жайгашкан, кайсы жерде согуш болуп атат. Мына Украина менен Россиянын ортосунда согуш болуп аткан континент бул Евразия континенти. Мына өзүңүзгө көргөзүп атам. Мына азыр бияктан көргөзүп коем. Мына Евразия континенти мына ушул жерге кирет. Мына бул Евразия континенти. Бул дүйнөдөгү кургактыктын, дүйнөдө боюнча кургактык 4/1 ээлейт, ошонун 37% ээлеп турат. Дүйнөдө кургактыктын. Илимий мындай эме да, илимий тыянак. Мына ушул мамлекеттерге бардыгы Европанын, Евразия континентинин, Европанын 44 мамлекети кирет. Азия чөлкөмүнөн 48 мамлекет кирет. Анан Мальтаны кошкондо 92, анан Мальта менен 93 мамлекет мына ушу Евразия континентинде болот. Мына ушу Евразия континентинде азыр ушу согуш жүрүп атат да. Мына ушу Россия менен Украина ортосунда согуш жүрүп атат. Мына ушу согуш боюнча, Эмил мырза, мен эми баягы китепти, илимий ачылыштарды, ошол эле тиги биздин улуу Збигнев Бжезинский деген улуу булардын чоң философун, мындайча айтканда экспертин, дүйнөлүк алдын ала айтуучу, мына бизде Калыгул Байыгул бар, Калыгулдун сөздөрүн улуу аталарыбыз пайдаланып жүрөт. Америкада болсо Жорж Вашингтон бар, Франклин Рузвельт бар, булар дагы улуулар. Британияда болсо Черчилль бар, туура, Уильям Черчилль. Черчилль. Мисалы ушу дүйнө бизде мына Ленин айтып атат, Сталин айтып атат мисалы. Анан ушу Кытайда Конфуций бар да. Булар ушул Збигнев Бжезинский булардын эмеси да, мындай атасы. Булар ошол Збигнев Бжезинский кандай айтса ошону менен жүрүп атат да. Збигнев Бжезинский минтип айтыптыр да. Бул эме дейт, Евразия бейкиндигинде дейт, ортосунда күрөш. Бул күрөштөн чыккан чыр-чатак дейт. Экөөнүн ортосунда, ошо Украина менен Россиянын ортосунда күрөш, бул илгертен келаткан күрөш дейт. Күрөш эмес дейт, бул баягы союз тарагандан кийинки анан дүйнөнү башкаруу үчүн Америка өзүнүн күрөшүн жарыялады дейт. Ошол Россияны Америка ошо Украина аркылуу европалаштырып, Украина аркылуу демократиялаштырып, анан ошо Европа деген Украинаны европалаштыруу аркылуу, анан көз каранды эмес мамлекет аркылуу анан Россияга таасир берүү деген сөзүн айтып атат да. Бул ушул Збигнев Бжезинскийдин сөзү да. Таасир берүү аркылуу. Эгерде дейт, муну айтып атат. Ал ошондой эле Украинанын Орусиянын көзөмүнө кайтарылышын дейт. Батыш үчүн олуттуу коркунуч болуп эсептелет дейт. Эч качан Украина Россиянын составына кирбей же баш ийбеш керек дейт. Украина аркылуу Россияны европалаштыруу дагы демократиялаштырууга болот дейт. Эгерде Украина дейт, бул өтө чоң мейкиндик дейт, геосаясий борбор дейт. Евразияда өтө чоң борбор дейт. Жаңы пайда болгон мейкиндик дейт. Мына ушу жаңы пайда болгон мейкиндикти көз каранды мамлекет дейт. Мына ушул мейкиндикке анан 52 миллион калкы бар, ресурстар бар Украинага. Эгерде ким Россия ээлик кылса дейт, анан Кара деңизге чыкса дейт, ошол эме аркылуу, Украина аркылуу, анда бүт дүйнөдөгү Европа жана Азиядагы кубаттуу империяга айлануу мүмкүнчүлүгү бар. Бул Збигнев Бжезинскийдин 1990 жазылган дүйнөдөгү шахмат картасы деген, дүйнөдөгү шахмат деген ошо эмгегинен жасалган. Мына ушундай жазылган. Ошон үчүн
Збингне Бжезинский буларга көрсөтмө берип атат. Бүт Америкага, Европа мамлекеттерине биринчи жолу колго ушу эмени алгыла дейт. Украинаны колго алгыла. Украина аркылуу гана Россияны бөлүнсө болот, талкаласа болот, баш ийсе болот, европалаштырса болот, демократиялаштырса болот. Только ушу Украина аркылуу пайда өзлөрүнүн славян тектүү, мына сиздерге суроо. Славян тектүү өзлөрүнө каршы коюш керек. Өзлөрүнүн туугандарын өзлөрүнө каршы коюп, анан биз Россияны алыстандырабыз деп айтып кеткен да. Мына көрдүңүзбү? Мына ушуну мен тарых катары айтып коеюн дедим. Эмне үчүн мына сиздин сурооңуз жакшы болуп атат? Эмне үчүн эки славян эли бири-бири менен согушту? Эмне үчүн? Анан булардын согуштун келип чыгышынын себеби эмне деп атат? Мына себеби ушундан башталат. Анан эми дагы кийинки себептери, мына өзүңүз билесиз, 99-жылдан баштап 2004-жылы, 99-жылдан 2004-жылга чейин 5 жыл бою Россия Федерациясы дүйнөлүк жыйындарда, Европа, Евросоюзда, чоң жетинин жыйынында, чоң 20-чылыктын жыйынында, бүт баарында Россиянын президенти Путин дайыма айтып жүрөт. НАТОну кеңейткенге барбагыла. Эч качан Украина менен Украинаны, Молдованы, Грузияны эч качан кайра НАТОго кошобуз дебегиле. НАТОну эгерде силер чыгышты карай кеңейте турган болсоңор, анда биз жөн калбайбыз. Бул деген биз үчүн, биздин улуттук коопсуздугубузга, Россиянын коопсуздугуна зыян келтирет. Ошон үчүн бул акыры согуш менен бүтөт. Бул жакшылыкка алып барбайт, токтоткула деп ушул 1999-жылдан баштап 2004-жылга чейин эскертип келди. Анан 2008-жылдагы Америка айтты, эмени кошпойбуз. Украина бизге кошулбайт, болбойт. Европага, Евросоюзга албайбыз, НАТО кирбейт деп сөз берген. Болду. Урматтуу Владимир Владимирович деген, бирок ал сөзүнө да турган жок. Анан ушинтип мына анан 2014-жылы өзүңүз билесиз, мына Майдан болду. Украинада Майдан болду. Аны толугу менен Америка Кошмо Штаты, Европа каржылады. Өкмөттүк эмес уюмдарды провокация кылды. Анан ушу президент болуп шайланган мыйзамдуу президент Януковичти кызматтан кетирди. Кол койгонуна карабастан мамлекет аралык бир күн кол койгону эртеси кууп чыкты. Анан ошентип Майданда анан өзүлөрүнүн президенти Порошенкону алып келгенге, ошол Американын көз карашын чагылдырган, ошолордун баягы камчысын чапкан марионетка президент Петр Порошенкону алып келгенге толугу менен булар көмөк көрсөттү. Мына ошондон кийин аны Россия менен эменин ортосундагы, Украинанын ортосундагы карама-каршылык аябай күчөдү. Луганск менен Донецк болсо бөлүнүп чыкты. Анан ошо 2014-төн баштап 8 жыл бою, 22-жылга чейин ошол ал Донецк менен Луганскты кайра өзүнө кайтарып алуунун ордуна кайрадан аларды аткылап 2017-жылдан баштап Америка буларга курал бере баштады. Мына мен даныйларды толук айттым. 2017-жылдан баштап дрондорду бере баштады, ракеталарды бере баштады. Анан 2017-жылы ошо Англиянын корабльдеринин баардыгы Кара деңизге кирип кетишти. 2017-жылы. Андан тышкары Американын ракеталарынын баардыгы 13 километр, Россиянын территориясына 13 километр жакын учту. Мына ушунун баардыгы Россиянын бир согушту эметкенге, баягы согуштук бир чечим кабыл алганга түрттү да. Ошол уккан жок эч кимди. Янукович болсо кууп ичти. Анан ушинтип отуруп, анан бүткүл коллективный Запад ошо колдон келишинче Украинаны пайдаланып, ошо Россияны алсыратып, таратып, аны багындырып кылалы деп аракет кылды. Мына өзүңүз билесиз, да ушу суроого кошумча, биринчи суроого. Буга чейин двухполярный мир болчу. Баягы Союз убагында билесиңер. Бул Америка, коллективный Запад, бир анан Советтер Союзу болгон. Анан двухполярный мир 91-жылы жоюлду, СССР кулады, однополярный мир калды. Только Америка, Европа. Анан мына Сирияга кол салгандан ага чейин мына билесиңер, Иракты талкалады, Ливияны талкалады, туура баарын Югославияны талкалады Америка, Европага биригип алып. Анан Сирияга келгенде Путин айтты, жок, Сириянын президенти Башар Асад кайрылды Путинге. Урматтуу Владимир Владимирович, сиз эми келип мени да талкалаганда жардам бериңиз деди. Анан эгерде Путин карап турса, анда бүт баарын басып ала турган Америка, Европа экөө биригип. Америка, Англия, Франция в основном ушул үчөө. Анан ошондо Путин анан Башар Асадтын эмеси боюнча, өтүнүчү боюнча армия киргизди. Сирияга армия киргизди, анан Башар Асадты сактап калды. Башка мамлекеттин баарын кулатты. Ошол эле Египетти кулатты, жетекчисин эметти, Саддам Хусейнди өлтүрдү, Муаммар Каддафини өлтүрдү, тирүүлөй аны даргасып өлтүрүп, бүт дүйнөгө шылдың кылды. Дүйнөнү 42 жыл башкарган Муаммар Каддафини мына алтынга теңеген мамлекетти эмне кылды? Мына ушинтип, эгер аз эле болгондо Сирияны да ошондой кылмак. Анан Сирияга барганда
тишин сындырып, анан Россия жардам берип анан токтотуп калды. Мына ушундан баштап двухполярный мир, бизде многополярный мир пайда болду. Бир эле Америка башкарбай, Россияда кийлигише баштады. Мына ушул Сирия кол салгандан Россия кийлигишип, мына ушундан кийин анан Американын тиши сынып, анан Россия өзүнүн күчүнө ишенип, дүйнөлүк славян элдерди колдоп, мына ушундан баштап анан Американын эң чоң душманы бул Россия болуп калды. Россияны жоготуш кандай кылган күндө да Россияны талкалаш керек да. Анткени дүйнөнү Россиясыз башкара албайт. Россия жоголмоюнча дүйнөнү башкарып алганга болбойт. Анан ошон үчүн согуш токтобой атат. Мына сиздин сурооңузга мындай конкреттүү жооп берүүгө аракет кылдым да, мындай тарыхты пайдаланып. Себебин ушундай мен сурооңузга ойлондум да, Негизи ушул Россия булар Европанын анан Американын кокосуна чыккан жара да тикен. Ушу тикенди кандай кылган күндө дагы алып салыш керек. Аны бирок дагы бир кайталайын, ошол өзүнүн бир тууган славян тектүү элин өзүнө каршы коюш керек. Биз аны куралдандырабыз, бүт Европа жардам берет, бүт НАТО жардам берет деген да. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Аны башка суроолорду айтайын да. Рахмат. Эми ошол орус украин тирешүүсүнөн ким утуп, ким утулуп жатат? Эми бул суроо аябай татаал суроолордун бири. Бул суроого ар ким эле жооп бере албайт. Бирок мен айтайын, бардык согушта, дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө болгон согушта азыр бир 20дан ашуун мамлекеттерде согуш жүрүп атат. Ошол эле Украина менен Россияны же болбосо тиги Израиль менен Палестина айтпаганда да дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө согуштар жүрүп атат баягы. Ушул согуштар эч качан жакшылык алып келген эмес. Бардык жерде согушкан жерде эки тарап тең баягы жабыр тартат. Мына эле азыр Украина эле жабыр тарткан жок, Россия да жабыр тартып атат. Канчалаган мына Белгородко азыр бомбалар түшүп атат. Ошол Луганский, жанагы ошол берки Донецкий облусу, азыр эми Запорожье, Крым бардыгына чабуулдар жүрүп атат. Адамдар өлүп атат. Туура самолеттор талкаланып атат. Ошон үчүн согуш бул жакшы эмес да. Согуш эки тарапта тең жабыр тартат. Айрыкча мына Украина тарапы аябай катуу жабыр тартат. Бирок бул согушта, ачык айтайын, бул согушту баштоого, баягы согушту дейли, атайын аскер операциясы десек туура болот. Бул атайын аскер операциясын баштоого бул Путинди күнөөлөгөн болбойт. Эң биринчи Путин күнөөлүү эмес. Буга эң биринчи ошо Украинанын азыркы президенти Владимир Зеленский күнөөлүү. Владимир Зеленский славян тектүү эл болгондон кийин сөзсүз түрдө Путиндин алдына барып сүйлөшүп, бир тилдүү, сөз славян тилдери, экөө бир тууган эл, Украина, Белоруссия, Россия туура татынакай сүйлөшүп алдан өтүп, тем более ал кишинин жашы улуу, Путин канча жылдан бери президент болду, өзү өмүр бою саясатчы, тиги болсо артист болгон киши, эч кандай саясаттан түшүнүгү жок. Американын аркасы менен келип калды. Ошондой болгондон кийин түшүнүп кой, элимдин жыргалчылыгы үчүн, элимдин амандыгын сактайлы дагы мен өзүм кичирейтпей, кекирейбей барып сүйлөшүп коеюн деп барыш керек болчу. Мына 2 жыл президент болгондун ичинде эчке биз сүйлөшүүгө барбай койдук. Башталганга чейин 2 жыл болду, бирок ага бир сүйлөшүүгө барган жок. Бул эң биринчи күнөө ошо Украинанын жетекчилигинде. Экинчи күнөө бул коллективный Запад. Жанагы мен айтып келбедимби? Бүт жана коллективный Запад, Америка провоцировал ситуацию. Путиндин 99-жылдан баштап 2004-кө чейин эскерткенине караган бир укпай койду. Такыр укпай койду. Путин эскертти, согуш болот. Алдын ала эскертейин. Биз эч качан өзүбүздүн коопсуздугубузду коргобой кала албайбыз. Коопсуздук үчүн күрөшөбүз. Биз эчтекени тайманбайбыз. Деп эскертип келген. Муну да эскертти. Ошон үчүн бирок эми булар ойлоду, коллективный Запад жардам берип, баарыбыз Россияны багындыра алабыз. Анан бүт санкция коебуз, дүйнөдөн бөлөбүз, изгой кылабыз деген да. А бирок Россия күчтүү экен, ресурстары күчтүү экен. Россиянын президенти алдын ала, Владимир Владимирович алдын ала ойлонгон. Бир 20 кадамга, 30 кадамга, 100 кадамга алдын ала ойлонгон саясатчы экен да. Бул ушунун баарын кандай болорун алдын ала ойлонгон шахматист экен да бул киши. Мына ушул анан жана экономиканын баарын жанагы санкция кылганда баардыгын өзүнчө бөлүп салгандан кийин санкция бүт баардык Запад мамлекеттеринин баардыгынан экономикасынын баарын чыгышка, Кытайга, Иранга, Борбордук Азия мамлекеттерине, чыгыш мамлекеттерине буруп кетти. Нефтинин баарын отказ берди, Северный потокту өзүлөрү жардырды. Анан кайрадан бүт өзүлөрүнүн санкциясы өзүлөрүнүн башына тийет. Мына Северный потокту Америка кимиси жардырды. Бул жерден эч качан Россия бул жерден зыян тарткан жок. Германия зыян тартты. Мына ошон үчүн бүт баардык азыр экономиканын баардыгын Югославияга тиги Индияга, Кытайга, Борбордук Азияга, Азия мамлекеттерине буруп кетти. Азыр аябаганда экономикасы кайра күчөп атат. Санкция болгон сайын Европага күч болуп атат. Булар эметкен. Ошон үчүн азыр мен эмне айтайын деп атам ушундан. Только азыр мына Россиянын экономикасы мурда
бир 10-15 экономика болсо дүйнөнүн азыр 4-орунга чыккан. Мм. Согуш убагында начарлайт да, буларды кайрадан күчөп атат. Анткени дүйнөлүк ресурстардын бардыгын башка өлкөгө буруп кетти, анан алар 2 эсе бийиктелип атат. Мисалы Европага Кымбат арзан сатып берчү да, арзан берчү да Европага. Азыр болсо кымбат, потому что баш өзүнүн басында берип атат. А бензин азыр дүйнөдөгү бул нефть бул аябай чоң нерсе да, дүйнөлүк ресурс да. Ошон үчүн бул жерде азыр мен ойлойм, анан мына мен бул жерде көп нерсеге азыр Макгрегор деген бар да, өзү Американын профессору, өзү айтып атат. Бул айтып атат, Украина дейт, азыр Америкадан кол тартыш байланыш түзүш керек дейт. Нейтральный болуш керек дейт. Анан Россия менен эмеге сүйлөшүүгө барыш керек. Америка бөлгөн эмелерден отказ бериш керек дейт. Акчадан дагы, куралдан да акча. Азыр менен Россия менен сөз табышып, калган территориясын сактап калыш керек. Азыр 4 облус өттү, Крым менен 5 облус. Болду эгерде мындан ары бара берсе, бардык облустарын ажырайт да, Украина чачырайт дейт. Запад болсо, Западный Польшага кошулуп кетет дейт да. Же болбосо Россия болгон облустардын баарын багындырып алат. Россия азыр жөнөкөй эле эметип атат дейт, акырын эле мындай. Баягы анаконда да акырындан сиңирип атат, акырындан муунтуп атат дейт. Анан жутуп коет дейт. Эчтикесин калтырбай жутуп коет. Азыр токтотуш керек деп мына Макгрегор деген өзү американский профессор айтат. Ал ким деген айтып атат бул жерде? Бизде Формайшер деген бар. Формайшер деген аябай чоң бул жерде. Бул киши айтып атат, мисалы эч качан Украина ута албайт. Анткени Украинанын 52 миллион, азыр 52 эмес, 42 миллион болуп калды. 10 миллион да өтөт. А Россия 170 миллион. Азыр согуша турган Россия, Украинанын согуша турган баргандардын баары жок, бүт качып атат эли. Анан аз эптеп баягы жаңы чакырылгандарды алып барып атат дейт. Автомат кармаганды билбейт дейт. Ал жанагы Западтан келген техникаларды эч ким пайдалана албайт дейт. Англис тилин билишпейт дейт. Булар пока үйрөнгөнчө дейт, Россия баарын талкап салат дейт. Ал Россияныкы 5 эсе көп дейт. Армиясы да көп, мына азыр Харьковде эмне кылып атат. Волчанскийде мына. Ошон үчүн булар айтып атат, америкалыктар, анан Скотт Риттер деген дайыма журналист айтат, эч качан Россия Украина жеңбейт дейт. Толугу менен Россия жеңет. Азыр көп убакытка кетирбейт, Россия жеңет дейт. Ал жанагы 61 миллиард акча берип аткан жанагы Петрос, жанагы бардык эмелердин бардыгы курал жарактын эч жардам бере албайт. Анткени Россиянын канкы 5 эсе көп алар. Тем более булардын азыр духу түшүп калды. Тем более эч ким Европа, анткени Россиянын армиясы дүйнөдө эң күчтүү, биримдиктүү армия дейт. А Европанын НАТО болсо ар кайсы 32 мамлекеттен түзүлгөн дейт. Эч кандай бири-бирине баягы эмете албайт дейт. Баягы ынтымак жок бири-бирине. Мамлекеттердин Франциянын армиясы жок дейт. Англиянын армиясы дейт күчтүү эмес дейт. Ошон үчүн булардын абалы, НАТОнун абалы биримдик жок дейт. Буларда акчанын баарын Америка берет эле, Америка кийин бербей жүрөт дейт мисалы. Ошон үчүн буларда акча да жок. Америка анын үстүнө НАТО согушкан эмес, только бомба ыргытат. А Россия согушуп көнүп алды мына 2 жылдан бери. Анан күнү түнү чыгарып атат. Мына жанагы учкучу жок аппараттарды, БПЛдерди чыгарып атат. Ракеталарды чыгарып атат, БМПларды чыгарып атат, БТРлерди чыгарып атат. Бүт жанагы жардыруучу снаряддардын баарын чыгарып атат. Күнү түнү азыр военно-промышлый комплекс Россияда иштеп атат. Мен Россияга барып келдим. Өздөрү чыгарып атат. Өздөрү чыгарып атат. А Украинада бир эчке чыгарбайт. Анан Европа мамлекеттери дагы, Франция дагы, Лондон дагы, Англия дагы эч ким чыгарган жок. Азыр Россияга жетпейт. Россияныкы күнү түнү иштеп атат. Баягы бүт ракетный потенциал, курал жарак бүт күнү түнү иштеп атат. Ошон үчүн азыр мына сизге сурооңузга ачык жооп берейин, бул жерде Россия жеңет. Көп убакыт эле талап кылынбайт, балким 1 жылбы, 2 жылбы, 3 жыл, кыскасы баягы акыр анаконда катары жутуп баратат да, муунтуп баратат. Булар азыр катуу согушту бир күндө басып алалы, 2 айда, 3 айда деген жок. Муунтуп баратат. Акырын муунтуп биротоло давить этип салган да, күч мененчи. Катуу анткени булар сиз айткандай булар согуш болгон жок булар. Атайын аскердик операция менен только жана эмелерди сокконго аракет кылып атат жанагы националисттерди, улутчулдарды. Көбүнчө ошо башкесерлерди, улутчулдарды. А бирок согуш деген согуш экен да, ракета үйгө тийип калып атат, ыргытканда баарына тие албайт экен. Туурабы? Атайлап атты дегенден алсын, мен атайлап айткан жок. Мына тигилер атайлап айтып атат. Америкалыктар жанагы Украина атайын Луганский менен атайын атып атат. Тынч элди. Булар согуш дейм, ракета ыргытса тияка тиет экен, бияка тиет экен, атайын айтты. Же болбосо граждандык объекттер эмне үчүн атып атат? Анткени аякта жашырынган. Улутчулдар, жанагы националисттер жашырынган. Конечно, аларды эме деле ошентип, Израиль армиясы деле ошентип шылтоолоп атпайбы? Булар деле ошондой. Ошон үчүн бул жерде эметпеш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде Россия утуп атат. Анан эң чоң нерсе, мына силердин компанияңарга рахмат, эң чоң нерсе азыр
ноябрь айында Америкада шайлоо болот. Шайлоого ошо Байден менен Трамп чыкты. Өзүңөр билесиңер. Шайлоого жарыша болот. Шайлоо азыр Байден чыкса мен бир күндө токтотом деп атат эме Трамп. Мен бир күндө токтотом. Бул шайлоону Байден мындайча айтканда эң туура эмес кылып атат. Байден эчтекени түшүнбөйт деп атат. Булардын максаты утуш керек да. Анан мен айтайын дегеним азыр Евросоюз, коллективный Запад, Америка кылтага түшүп калды. Бул согушту баштап алып, алар эменин Россиянын кылтагына илинип калышты. Россия бул прям эме да, буларды капканга түшүрүп салды. Азыр коллективный Запад, Америка эмне болсо дагы жеңиш керек Россияны. Украина утуш керек да. А бирок Украина ута албайт. Мына азыр Макгрегор да, Скотт Риттер да, Формашер да, бүткүл америкалык профессорлор бүт бара айтып атат. Алар военныйлар булар. Булар Макрон же Шольц же эме жанагы Урсула фон дер Лайен эмес булар. Эчтекени түшүнбөйт алар. Булар адистер айтып атат. Бүттү дейт, уже Украинанын эч кандай эмеси жок, келечеги жок дейт, утулду уже. Потому что уже все. Бут мына күнүгө 6-7 километрге барат. Мурда 2 километр басып алган эмес. Дайыма чыгынып аткан, бир жыл мурун. Кайрадан басып аткан Украина. Азыр 6-7 километрге чейин басып атат күнүгө. Күнүгө 10 чакты Харьковду 10 чакты селону багындырып атат. Анан эч кандай армиясы келе аткан Америкадан келе аткан 61 миллиардтын жолдон талкалап атат. Темир жолдорун талкалап атат. Ошон үчүн эч кыла албайт. Армиясы жок. Азыр эми 23 жаштан ылдыйкалар чакыра баштады. 23 жашка чейин чакырат, өйдө 26. Азыр 25тин алар бар качып атат. Көрүп атасыңарбы? Качып. Армиядан качып, балкондон секирип, терезеден секирип. Анткени бүт анан Зеленский мына кимди заложник эмеден кетирди, главный командующийден кетирди. Анын ордуна Сырскийди койду. Сырский менен дагы бир главный командующий чабышып атат. Заложник тигинин үстүнөн арзанып атат, кимдин үстүнөн тиги Зеленскийдин үстүнөн. Заложникти азыр мына өлтүрөбүз деп камаганга аракет кылып атат аны. Лондонго посол кылат дедилер, азыр бир маалымат чыкты, заложникти камап салды деп. Анан ичара мына кече Блинкин бекер келген жок. Ушунун баарын айткан да. Азыр бир эле жер ошо физически гана Зеленскийди бир жок кылуу гана калды да. Булар Америка жок кылуу ордуна да бир марионеткени коюш керек. Азыр Зеленский, Владимир Зеленский, эми президентти мен эметпейин, бирок бул марионетка, Американын коллективный Западдын марионеткасы болот. А Путин болсо өзүнүн эл үчүн мына кайрадан 78% шайлап алды. Эми инаугурациясы өттү. Мына азыр дүйнөдө 3 мамлекет бар. Күчтүү деген. Бирөө Кытай, бирөө Россия, анан бирөө Америка. Мына Россия менен Кытай кече жолугуп, сүйлөшүп, визит атайын расмий визит болуп кандай тосуп алды. Биринчи сапарын ошо Кытайга жасады. Мына дүйнөдөгү 3 державанын экөө бирикти. Ага Иран кошулду. Иранский республика, Исламский республика Иран. Анан Северный Корея, славянский өлкөлөр мисалы. Славянский өлкөлөр Европадагы. Мына башка дагы өлкөлөр, Нигер азыр Нигерияга алып барып туруп эмесин войсканы коюп койду Россия Нигерияга. Ал жерде Американын войскасы бар, и менин коюп койду Нигерия айтты, Американын войскасы чыгып кетсин деди, жаңы шайланган президент. Россияныкы менен иштешебиз деди. Мына ошон үчүн азыр бардык жерде ушундай. Азыр бүт анан азыр многополярный мир болот. Мына БРИКС деген бир түзүлдү. Ага мурда 6 мамлекет, азыр 16 мамлекет кирген. Мына быйыл октябрь айында Казанда чоң БРИКСтин жыйыны, ошо төрагасы Россия болот. БРИКС азыр дүйнөнүн 3-төн 2 дүйнө земной шардын 3-төн 2син баягы экономический возможность БРИКС түзүп атат мисалы. 16 мамлекет кирген атат. Азыр 8 мамлекет кирип турат. Дагы 8 мамлекет кирейин деп атат. Анан бул жерде кандай анан? Ошон үчүн мен ойлойм, толугу менен Россия утуп атат. Толугу мына азыр Европа мамлекеттери Америкада капканга кабылып калды. Өзлөрү эметкен ишке анга өзлөрү түшүп калды. Анга түшүп калды. Эми чыгыш кыйын. Американын 60 миллиард же 100 миллиарды эчке жетпейт. Потому что азыр экономикасы кандай начарлады. Анын баарын акча бере албайт да. Украинадын өзүн эметип кетиш керек да. Өмүрү бага албайт да. Көрдүңбү? Россияны багындырабыз. Амбицияга берилип, Россияны багындырабыз деген Европа менен Америка өзлөрү Россиянын алдында калышты. Ошон үчүн толугу менен азыр мындайча айтканда, орусча айтканда почувствовал да. Россия почувствовал свою победу да. Мындай билип калды, этигине ишенип калды. Жеңерин ишенип, азыр токтотпой атат. Ошон үчүн эми муну чындык да. Мен эми бири жеңип, бири жеңилсин, анан Россия жеңген рас болду дегенден алыспын. Уже согуш болгон өзү жаман. Украинанын балдары, солдаттар өлүп аткан, аякта дагы адамдар да туура өлүп аткан да туура эмес. Карапайым адамдарды өлтүрүп атат да. Мына ошон үчүн артист эч кандай тажрыйбасы жок, мамлекеттин иште иштеген эмес, бир киного тартылган болду. Ошол адамды марионетканы шайлап алышып Зеленскийди.
мына ошол артисттин аркасы менен марионетка болуп канча миңдеген адамдардын убалына калып атат азыр Владимир Зеленский. Канча миңдеген адамдардын, анткени мамлекеттик тажрыйбасы жок, мамлекеттик идеясы жок, эл үчүн күйбөйт, башка мамлекеттердин заданиясын аткарат. Өзүнүн бир тууганы славян эл тегиндеги Россия менен достошо албайт, Белоруссия менен достошо албайт. Мына акыры эмне болду? Көрүнгөндөн тилемчи болуп мага курал берип койгула деп отурат. Эмне үчүн Кытай, Түркия жана башка мамлекеттердин эки тараптуу элдештирүү аракетинен майнап чыкпай жатат да? Биринчи күндөрү эле Түркия арага түшпөдү беле? Жараштыра Эми бул жерде мен ошо Путиндин сөзүн айтып кетейин. Өзүңөр билесиңер, быйыл Американын дагы бир мен айткандардан башка дагы күчтүү журналисти Такер Карлсон келип кетти, өзүңөр билесиңер. Америка. Мен кече Москвага барганда ошол барган эмеге бардым, жанагы метрого. Карлсон барып соода кылып атыр ошо метродон сүрүп кетишип кече да. Анан ошо Карлсон менен сүйлөшүп атканда Путин ачык айтты. Туркия ортого түшүп, сиз туура айтасыз, Туркия ортого түшүп, уже өз ара келишимге кол коюлган аз калган да. Бүт башта эки тарап тең кол коебуз деп макулдашкан. Анан 1-2 күндөн кийин уже кол коюлмак да. Анан ошондо ошол кездеги кимдин премьер-министри, Англиянын премьер-министри Борис Джонсон келип, анан аны Борис Джонсон да жөн келбейт, ал тияктан Байдендин көрсөтмөсү менен келет. Анан ошолор ошо Америка, Англия анан буларга айткан, эч кандай кол койбойсуң, биз сага курал жарак берип атабыз, биз сага акча берип атабыз. Мындайча айтканда токтот барды деп анан бузуп койду. Все, значит, бул деген Украинанын президенти, бул өзүнүн мамлекетин башкарган президент мындай кылбайт да. Өзүнүн элин өлүмдөн алып калыш үчүн кандай болгон күндө да элин өлүмүн сактап калыш керек, тынчтыкты алып келиш керек эле да. Бирок ал, значит, өз алдынча президент эмес экендигин, мындайча айтканда марионетка экендигин, бирөөлөрдүн гана айткан сөзүнөн аткара турган президент экенин көргөздү. Мына Путин ачык айтты. Ошон үчүн анан өзү эч указ чыгарбады. Россия менен мындан кийин сүйлөшүүгө барбайбыз деп указ чыгарды. Өзү указ чыгарып койду. Мына 2 жыл мурун, 1 жарым жыл мурун. Анан өзү указ чыгарып, анан Россия айтпадыбы кече. Инаугурационный речимде ким Путин Владимир Владимирович айтпадыбы? Мен эми биз дайыма даярбыз. Батыш менен да, Америка менен да, Украина бардыгы менен сүйлөшүүгө даяр. Бирок алар даяр эмес болсо биз эмне? Биз аларды биз жалдырап биз менен сүйлөшкүлө айта албайбыз. Биз өзүбүздүн ишибизди жасай беребиз. Алар сүйлөшпөсө биз эмне кылабыз? Биз дайыма даярбыз. Мындан артык эмне кылыш керек? Анан жеңилген тарап барыш керекпи сүйлөшүүгө, же жеңип аткан тарап барыш керек? Жеңип аткан тарап барбайт, жеңип атат да туурабы? А жеңилген тарап барыш керек. А булар баргысы жок. Ошон үчүн бул жерде эң бардыгы баягы эле коллективный Запад, Америка, алар жол бербей атат. Ошон үчүн болбойт. А Путин даяр менимче. Мен өзү айтып атат. АКШ жана жамааттык батыш өлкөлөрү Украинаны миллиарддаган долларлык курал жарактар, анын ичинде алыска аралык атуучу Атакмс ракетасы баш болгон заманбап куралдар менен жабдып жатат. Алардын бул жардамдын максаты эмне жана максатына жетеби? Эми мен жана ошол суроого кичине жарым жартылай жооп берип кеттим. Ооба. Айтып Ошо мен ойлойм, 61 миллиард акча бөлдү. Анын бир 20 миллиардын болсо Израилга бөлдү, 10 миллиардын болсо эмеге Кытайга бөлдү, Кытайдын да бир эмесине, Тайванга бөлдү. Анан ошон үчүн бул жардам эч качан жардам бербейт. Бул жардам бул адамдарды өлүмгө алып келген жардам. Россиянын өзүнүн ресурсу, байлыгы мындан 5-10 эсе көп. Анын биримдиги бар. Анан булар только эгерде бир солдат жагынан, куралдуу күчтөр жагынан, адамдар ресурсу жардам берсе башка маселе. Миллиондогон солдаттарды алып келип жардам берип, жанагы Макрон айткандай Европанын, НАТОну киргизебиз, солдаттарды киргизебиз десе, анда башка маселе. Ошондо дагы күч жетет деп айтууга болбойт. Анан жанагы эле материалдык жардам берип, анан Россияны талкалайбыз, ыдыратабыз, анан аны биротоло багындырып алабыз деген бул сказка да. Бул эч качан, потому что Россия өзүнүн баягы эгемендүүлүгү үчүн, коопсуздугу үчүн күрөшүп атат. Ал анткени эскертти, бизге келбегиле, Кара деңиздин жанына келбегиле, Украинага тийишпегиле, бул бир тууган элибиз. Украинаны эч качан Евросоюзга киргизебиз, НАТОга айтпагыла деп эскертип келген. Биз эч качан өлүп баратсак дагы Украинаны Евросоюзга киргизгенге жол бербейбиз деп эскерткен. Бул деген ошол жанагы Збигнев Бжезинскийдин сөзүн аткарабыз деп булар. Эми ал киши айтып койду эмне экен айтса? Ал киши дүйнөдөн өттү, айтып жазып койду. Сөзсүз түрдө ошону айтканын жазаш керекпи? Реалдуулукту караш керек. Збигнев ал илгерки замандын адамы, айтты.
бирок ал ишке ашпай турган идея. Россия деген бул деген дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекеттердин бири. Ошон үчүн мен ойлойм, бул эч кандай курал жарак эч кандай жардам бере албайт. Эч кандай жардам бере албайт. Мунун келечеги жок. Только курал жарак украиндардын дагы кырылышына жол берет. Украиндар мына азыр айтып атпайбы? Ким айтпадыбы тиги ошо эменин премьер-министри, тиги Франциянын премьер-министри Макрон айтты. Же болбосо тиги эменин премьер-министри да сунактарда айтат. Акыркы Украин калганча күрөшөбүз деп. Значит, булар Украин элинин буларга эч кандай эмеси жок. Аларды эч кандай тынчтанбайбы. Украиндардын согушуп атканы, алардын өлүп атканы, алардын кыйналып атканы, талкаланып атканы менен эч кандай алар ойлонгон жок. Эптеп Россияны талкалаш керек. Эптеп Россияны алысыратыш керек. Украин элине булар Америка, Англия же Франция же Европа мамлекеттери калифсапат күйүп аткан жок алар. Россия күйүп атат. Россия ошон үчүн баарын талкалабай атат. Баягы точечный аракет кылып атат, бирок жанагы тийип кетип атат. А бирок деген Россия күйүп атат. Мына аякта Украинадагы балдардын баарын алып келип атат Россияга. Жана жетим калган, атасыз калган, согуштан алып келип атса, аны менен кошо кайра тиги Путин менен жанагы омбудсмен аялга эме объявить этип атат. Всемирный ордер берип атат, камакка алынсын депчи. Кайтарылат деп айтты го. Ал балдары кийин эми ал балдар кайтарып атат, уже кайтарып берип атат. Аларды эмне бала кылып албайт да. Алар өлүп калбасын деп атат. Славян тектүү бир туугандарыбыз өлүп калбасын деп атат. бир тууганда. Бир тууганда. Анан ошон үчүн мен мына Лукашенко кандай күйүп атат, Беларусьтун президенти. Мына Лукашенкону диктатор дейт. Мына адам укугун тебелеген диктатор жардыгы бар. Мен анын ички саясатын колдобойм. Көп адам укуп тебет. Бирок анын тышкы саясаты эл үчүн күйгөн адам экен. Мына Путин менен татынакай мамиле түзүп, көп жакта жардам берип, өзүнүн пикирин айтып, урушкан жерде урушуп, талашкан жерде талашып, зато мына экөө биримдикти түзө алды эле. Мына бир Беларусь тентиген жок. Бир бомба түшкөн жок. Элин сактап калды. Мына канча 24 жыл башкарса дагы азамат экен. Анткени ал мамлекеттик коомдук ишмер. Ал эл үчүн күбөт. Ал Путин жакшы көрүүчү сүйлөшүп аткан жок. Путинде да көп жагынан экөөнүн ортосунда көз караштар бар. Өзүнүн бирок деген элин сакташ үчүн Путин менен жакын болуп атат. Биримдик үчүн жакын болуп атат. Мен алы Беларусьтун президентин жактайын деген жок. Просто элин сактап калды, азамат экен да. А тиги болсо элин сактаган жок, азыр өлтүр. Эми дагы кырат да, аягына чейин кырат. Потому что элдин душманы болуп атат. Ана июнь айында Швейцарияда АКШ жана батыш өлкөлөрүнүн Россиянын катышуусусуз конференциясын өткөрүү белгиленүүдө. Бул жыйындын Россиясыз өткөрүлүшү туурабы жана андан кандай жыйын өткөрүлсө болот? Эми бул баланын оюнчугу да, баланын оюнундай иш да. Мисалы жакында Россиянын Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин жакында уктуңуз Францияга барды иш сапар менен. Анан Сербияга барды, анан Венгрияга барды. Иш сапарында Макрон сурады. Сиз кандай деп ойлойсуз? Конференция келесизби? Швецияда өткөн конференцияга деп сурады да. Анан ал айтты, эми конференцияга эгерде Путинди чакырсаңыздар, Россиянын президенти келсе, мен барам деди. Россиянын өкүлдөрү келсе, биз катышабыз деди. Россиянын өкүлдөрү келмейинче ал өткөрүүнүн эч кандай зарылчылыгы жок деп акырын айтып койду. Мына чыныгы лидер кандай. Эки тарап согушуп атса, бир тарабын чакырып, анан бир тарабын чакырбай койгон эмне деген? Бул популизм. Анткени Европа мамлекети, Евросоюз, коллективный Запад, Америка только азыр эмне кылып атат? Только ар кай жактарда буга чейин Туркияда өткөрдү, андан мурун араб өлкөлөрүндө бир өлкөдө өткөрдү, Египетте, дагы бир өлкөлөр ушинтип эле жыйналыштарды өткөрүп атат Евросоюздун. Анан жыйналышта ар ким чыгып Россияны жамандап атат. Ал өзү массалык маалымат каражат аркылуу азыр жыйындарды өткөрүп Россияны жамандаш керек да. Россия Путин бул деген террорист, же болбосо бул деген диктатор, бул деген Гитлер, бул Сталин деп эптеп жамандап, баягы элине агитация, пропаганда кылып, мына биз ушинтип атабыз, жардам берип атабыз, мына биз жеңген атабыз деп баягы мындай айтканда голый агитация да. Анткени булар утулуп баратат. Ушу утулуп бараткан эмет үчүн, жакташ үчүн, оправдывать этиш үчүн, мактаныш үчүн эптеп ушундай жыйындарды өткөрүп атат. Ал жерге Россия катышпагандан кийин ал ким? Россия Украина катышкандан кийин Россия катыш керек. Кантип ана ошон үчүн мына өткөндө эмеде араб мамлекеттеринде өткөн жыйынга дагы ким барбай койду? Си Цзиньпин барбай койду. Кытайдан делегация барбай койду. Министр на самом деле жибербей койду. Потому что биз барган эч кандай жыйынтык жок. Мына Си Цзиньпин так айтты. Мына дүйнөдөгү азыр Эмин мырза эң күчтүү саясатчылардын бири Путинди мисалы айтпаганда Си Цзиньпин экен да. Мына азыр дүйнөнүн коллектив Запад 40тан ашуун мамлекеттери, Америка, канчалаган мамлекеттер ушу Американын саясатын колдоп атат, Украинаны колдомуш этип атат да. Канчалаган бул жерде Европа, кээ бир дагы мисалы Казакстанга окшогон кээ бир мамлекеттер да колдомуш ийип атат кээ бир жерде мисалы. Кээ бир эки жак бияк ишандап.
мына дүйнөдө кээ бир мамлекеттер колдоп уят болуп атат. Ал эми Си Цзиньпин Кытай эч кандай эч жагына тартпай туруктуу Европа менен да мамиле түзүп атат, Америка менен мамиле түзүп атат, Россия менен да мамиле түзүп атат, Турция менен түзүп атат. Бардыгына бирдей согуш болбосун, согуш жакшы эмес, бирок эч качан бир жактуу мамиле кылбагыла. Россиянын территориясына курал жаракты атпагыла. Айтып атпайбы Макрон? Англиянын Камерон айтпадыбы? Тышкы иштер министри, Англиянын тышкы иштер министри. Россияны бизге берген курал жаракты Россиянын территориясына атсаңар да боло берет деп атпайбы? Украина курал жарак менен ушул курал жарак менен Россиянын территориясына атсаңар болот деп атпайбы? Бул жок болбойт. Бул деген Запад кийлигишкен. У нас сразу ошол самат ядеролук согушту жарыялап ийсе болот. Уже НАТО кийлигишип атат. Эгерде биз НАТОнун территориясына Россия кол салса, ошол замат НАТО кол салса болот. Ал эми НАТОнун куралдары менен Россиянын территориясына кол салса, ядеролук согушту колдонсо болот. Бул көрдүңүзбү? Алар провоцирует ситуацияны. Ошон үчүн жана стратегический мындай кичирээк ядеролук согушту эме ракетный ученияны Ельцин жакында баштабады. Жүргүзүп келет. Бул эгерде бизди коркута турган болсо, биз азырынча кичирээк ядролук ракеталарды эметебиз, колдонобуз деп Путин айтты. Ошон үчүн азыр учение жүрүп, мына Западка, батышка жооп берип атат. Ошон үчүн бул жерде баягы эмени эч качан бир конференция өткөрөбүз деген бул батыштын эле агитация пропагандасы. Өзлөрүнүн баягы алыстыгын көргөзүп атат. Мына бүгүн да бир американский эме айтты, Макгрегор айтты. Эч качан дейт, эгерде НАТО, эгерде Евросоюз Россияга жардам бере турган болсо, чыныгы жардам бере турган ниети болсо дейт, чыныгы, анда эч качан алар мактанбайт дейт. Эл алдында айтып, мактанып анан айтпайт дейт. Жөнөкөй эле айтпай туруп жардам берет. Значит, булардын эч качан жардам бере турган ою жок дейт. Жөнөкөй элдин алдында мактануу да. Агитация, пропаганда, популизм. Башка сизге жообуңузга ушундай. Анан ушул орус украин чатагын кандай чечүүнүн кандай жолу бар жана эгер тирешүү улана берсе анын кесепети бул эки өлкө гана эмес дүйнө жүзүнө кандай болушу мүмкүн? Эми мен сиздердин Евразия Today каналына да өткөндө интервью берип, менин бир президент Путинге жана Зеленскийге кайрылганым бар эле, билесизби? Ошо кайрылуунун аягында мен ушуга жооп бердим эле да. Азыр бир эле жол бар. Дүйнөнүн бардык мамлекеттери, Бириккен Улуттар уюму, анан мына мен Бириккен Улуттар уюмуна жөнүндө да айтып кетейин. Бириккен Улуттар уюму дагы аябай туура эмес позицияда туруп атат. Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу кеңешинин мүчөлөрү дагы баягы Совет Безопасностька кирген, коргоонун кеңеш мүчөлөрү дагы 6 мамлекеттен турат. Ошолордун Кытай менен Россиядан башкасынын баардыгы ушу Россияга каршы болуп атат. Ушу согушту колдоп атышат. Россияны эме тиги коллективный Запад анан Американы колдоп атат. Ушундай оор учурларда Бириккен Улуттар уюмунда өзүнүн калыс пикирин айтып, ошо коллектив Западты, Американы туура эмес кылганын айтып чыгыш керек эле да. Ошону айта албай атат. Анткени взнос төлөйт. Анын взносунун 70% Америка төлөйт. Ошон үчүн айта албай турат. Бир байкуш экен да. Бириккен Улуттар уюму азыр байкуш өлкөгө, байкуш уюмга айланды. Байкуш уюмга айланды да. Айта албай турат. Анан ошон үчүн бул маселени, мына бул маселени. Бул анан Бириккен Улуттар уюмунда Америка, Англия, башка аны колдогон мамлекеттер, Франция улам маселени көтөрүп, туруктуу Совет Безопасностька, коргоонуу кеңешине улам маселени көтөрүп, ушу Украина маселесин көтөрүп атат да. Аны телевизордон улам көргөзүп атат. Анан Россияны бүт эметип атат, каралап атат да. Небензия Россиянын ошо Бириккен Улуттар уюмундагы өкүлү Василий Небензия улам чыгып Западты катуу эметип атат, сындап атат. Бирок анын сөзү бирди угулуп атат, бирди укпай атат. Азыр бул Бириккен Улуттар уюмунун Совет Безопасность бул Американын анан Европанын куралына айланды да. Бирок, конечно, кээ бир немелерди баягы вето коюп, Кытай менен Россия өткөрбөй коюп атат. Бирок азыр мына башка көп маселелерди булар чечип коюп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, только муну дүйнөнүн бардык мамлекеттери, Бириккен Улуттар уюму, бул 7 мамлекет, чоң 7, чоң 20, большой семерка, большой 20 дейт. Ошолордун бар дүйнөнүн лидерлери, мына ошол эле Кытай, Америка, андан тышкары 7 өлкө келген, Франция, Бразилия, ушул өлкөлөрдүн, Индия, мына ушул өлкөлөрдүн, анан чоң 20 кирген өлкөлөрдүн баары чогулуп, Россия менен Украина ортосуна эки өлкөнүн лидерин коюп, бүт баарын бир чоң жыйын өткөрүп, бүт баарын чакырып, аны экөөнү ынтымакка чыгыш керек, отургузуш керек, диалогко барыш керек, консолидация барыш керек. Эгер дүйнөнү сактап калабыз десек, мына азыр мына ушул согуштун аркасы менен ошол эле тиги эмедеги согуш кандай кыйын болуп атат, тиги Палестинадагы, бул жердеги канчалаган
жаратылыш талкаланып атат, канчалаган үйлөр талкаланып атат, канчалаган жанагы танкалар жарылганда канчалаган түтүндөр чыгып атат, туура токойлор өрттөнүп атат, канчалаган шаарлар талкаланып атат, туура экология бузулуп атат, канча оору күчөп атат, канча адамдар качкын болуп калышты, туура канча адамдардын өмүрү талкаланып атат, права на жизнь дейт, турмушка жашоого болгон укуктар талкаланып атат, трагедия болуп атат. Мына ушундай кезде только сүйлөшүү жолу менен, диалог жолу менен, консолидация жолу менен сактап калыш керек. Эгер минте берсе, акыры мына эмнеге барат? Акыры 3-дүйнөлүк согушка чукулдап баратабыз. Мен ушу жана кайрылуумда айттым. Зеленский да кайрылдым, Путинге да кайрылып, Зеленский да кайрылып, анан дүйнөнүн лидерлерине дагы атайын кайрылдым силер аркылуу. Рахмат чыгарыптырсыңар. Ошону азыр только бүт дүйнөнүн лидерлери ушул башка маселени токтотуп, ушул орус-украин согушун токтотуу үчүн бир саммит кылып, бүт баарын чакырып, анан бүт баары амбициянын баарын алып салып, анан эки өлкөнү жараштырып, баягы кеткен территориянын баарын кайра эметип, кыскасы бир чечимге келиш керек. Анан Россиянын да талаптарын аткарып, тигилердин да Украинанын талаптарын аткарып, бир ортого бүт амбициянын баарын алып салып, ушуга келбесек, анда биз дүйнөнү, могу биз жашап турган татынакай дүйнөнү, рельефти, ушундай бир экологияны, адамзаттын келечегин сактап кала албайбыз да. Анда дүйнөлүк ушинтип амбицияга берилип кете берсек, баягы ушинтип мына 60 миллиард булабыз, анан дагы 100 миллиард бөлөт, анан тиги Россия чыгат, анан ушинтип кете берсек, экология талкалайбыз, жаратылышты талкалайбыз, адамдарды өлтүрөбүз, согушта улана берет, анан акыры эмне болот? Ядролук согуш чыгыш. Анан дүйнө жанагы Хиросима менен Нагасакиде болот да. Россия жеңип албайт, Россия эч качан жеңилбейт. Россия жеңилип баратканда ядролук согуш ыргытат, болду. Дүйнөнү талкалайт, алар да талкалайт, анан ошо дүйнө астын үстүн болот. Башка эч дүйнөлүк эки согушта тең Россия жеңилген эмес. Жеңилген эмес. Анан сиз туура айтасыз. Россия жеңген эч ким болгон эмес дүйнөдө. Бул эми ушундай экен да, бул өлкө ушундай. Булардын бир жаман жери, мисалы булар баягы ошол эле Югославияны талкалады, канча бомбаларды ыргытты Югославияга, Иракты талкалады, буря пустыни деп, анан Ливияны талкалады, Египетти талкалады, Афганистанды канча 20 жыл 30 жыл талкалап, акыры куулуп чыкты аяктан, туурабы? Аны да талкалады. Кыскасы бул Америка эч качан безнаказанный болуп калган, эч ким жазаланбаган өлкө болгон да. Бүт баарын талкалап келген. Анан Сирияга келгенде булардын тиши сынды да. Америка ошондон баштап Россия кийлигишти, Сириядан баштап. Кийлигиши мына ошондон баштап анан Америка баягы Россияны өтө чоң душман, биз бараткан жолдун баарын тоскон ушул экен деп калды. Украина шылтоо болгон. Украина шылтоо. Украинаны да талкалашты. Мына итогубуз ушу да. Рахмат. Соңку суроо, мына Палестина деп айтып өттүңүз. Мына жакында Сириядагы Ирандын консулдугуна Израиль тарабынан мындай бомба ыргытылып, андай 7 адам өлдү, анын ичинде 2 генерал. Ушул эмне кокустук болдубу? Андан көп өтпөй эле кайра Иран Израилге жооп кайтарды. Анан бул эмненин белгиси эле? Эмне максатты көздөгөн эле? Биринчи кол салган тарап. Өзүңөр билесиңер, Дональд Трамп президент болуп турганда, Дональд Трамптын жеке көрсөтмөсү боюнча, команда көрсөтмөсү боюнча Сулейманига кошулган. Ирандагы Сулеймани, алар өтө күчтүү генерал болгон. Өтө өз элинин патриоту чыныгы, Иран элинин уулу, баарыбыздын мындайча айтканда көзүбүздөн жаш эметти десек болот. Ошону 20 жыл талкалаган. Конгресстин уруксаты жок. Америка элинен эч сураган эмес. Только Дональд Трамп мына команда берген, талкалаган да. Эмнеге талкаланса десеңер, бизди жакында операция даярдап атыптыр Сулеймани. Бизде талкаламак экен деп баягы шылтоо кылып койду да. Баягы Иракты талкалаганда, Ирактан химиялык дары чыкты деген сыяктуу шылтоо да. Ошо. Эми ага да үн чыккан жок. Иранда токто экен, коем деп. Үн чыккан жок. Ичине сызып турушту да бул өлкө дагычы. Бирине экен аракет кылды жана базаларга, бирок дагы катууга барбайлы деди. Бирок Кудайдан каргап Американын мына ушундай абалга келишине азыр ошол каргышта. Ирандын каргышы. Эми баягы Кудайдан айтканда. Анан эми мына бул Дамаскка кол салып, Сирияга кол салганы бул Американын экинчи мындай жапайылыгы да. Мына кол салып, мына 13 адамды жабырлатты. Дүйнөнүн эмеси боюнча, дипломаттарга кол салган дүйнөнүн эмелери боюнча эч кандай бизде запрещается. Мындай дүйнөлүк меморандумдардын негизинде, кабыл алынган меморандумдардын негизинде бул эч дүйнөнүн бир да дипломаты кол тийгиз. Мисалы Американын дипломаты бизден Кыргызстандан келип
адамдарды өлтүрүп кетти го баягы, билесиңерби? Ооба. Мисалы адамдарды машина менен коюп кетти. Биз эч наказание кылган жокпуз да, бирок Ивановдо өлгөн бойдон калды. Ошол сыяктуу эле биздин Ирандын дагы Сириядагы дипломаттардын баары кол тийгиз болчу. Кол тийгизген эчтеке эмес, анын посольствосун талкалап атат. Удар менен Израиль талкалап атат. Анан ошон үчүн мына ушунун өзү бул деген дүйнөлүк аренада бул Америка дагы Израиль да бул өтө коркунучтуу мамлекет экендигин, эч кандай булар эчтекени карабай аткандын белгиси. Аралык эрежени эч кандай дүйнөлүк баягы эмени юрисдикцияны эч кандай карабай бир да мыйзамды, эл аралык конвенцияны сыйлабаган мамлекет экенин белгиси, айрыкча Израиль да. Анан ансыз келгенсип, мына Иран элине рахмат. Иран эли талап кылып, өзү Иран элинин лидери дагы, ошол аскер коомчулугу дагы ошо катуу эл талап кылып, анан жооп беришти да. Ошол дукту аябай көтөрдү да. Кайра баягы жооп берип, ответный болуп, ракеталарды атып катуу эметишти. Эми ал жерден да Америка ортодон, Англия жардам берип, асмандан тосуп алышып менен. Ошентип анан бир да адам жарыккан жок дейт, аябай жарыккады. Аябай көп адамдар өлдү, жабыркады. Анын баары айтылбайт. Иран эрдик кылды да. Бирок Иран Израилдин ким экенин көргөзүп койду. Баягы инине салып койду да. Эгерде Иран бул эме эмес, Сирия эмес же башка эмес. Иран бул Египет эмес. Иран деген Иран. Бул Иран ракетинде күчтүү ракеталар жок. Канча мамлекеттин территориясын басып анан жетип түшүп атат ошо. Ооба. Ортодон канча тоскоолдук кылып атат. Анан өзүнүн корабльдерин алып келип койду ошол жерге. Мына корабльдерин алып келип ушул Иран кол салат деп корабльдер ошол океанда жүрүп атат. Американын корабльдери. Америкада уят болуш керек дегенде. Мына Израилди колдоп атат. Израиль азыр канчалаган жаман иштердин баарын ушу Иранга жасайын деп атат. Ошон үчүн Иранын кол салганы кандайдыр бир ракета жеткен жок, эчтеке кыла алган жок деген менен дукту көтөрдү да. Иран элинин мындай баягы Аятолла Хамайни убагындагыдай дух бар экенин көтөрүп койду да. Кол сала ала тургандыгын көргөздү. Кол сала ала турганын көргөздү. Бирок деген эскертүү гана берди. Ала өлтүрөйүн деген жок, эскертүү гана берди. Эгер өлтүрөйүн десе, Иран башкача кылмак. Просто эскертип койду. Алар ошон үчүн мындан кийин Израиль өзүн билип жүрүш керек ким экенин. Иран менен ойнобош керек. Рахмат. Бүгүн биздин студияга келип, суроолорго жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат сизге да.